менин колуман чыккан иш ошо башка элдерге кандайдыр таасир берип, бир кандайдыр рахат берсе, мага ошол менин бактым. Каалаган максатына жет, көкүрөгү көксөгөн кыялы менен кырашып, ардактуу аксакалга айланган Марбайжиев 80-дин сересине келип отурат. Эл оозуна эбегейсиз эмгеге, чындыкка чырмалган чыгармалары менен таанылган Марагайдын татаал тагдыры бир окуядан соң такыр башкача болмоктур. Бир бооруна бир кесим каранан табам деп, каракчылыкка саналуу гана кадам жетпей калган. Кечкурун саат 4-5 болуп калган, ойлодум. Бул жерде бир ресторан бармыз, Киргизия деген. А буягында военкомат. Бирок эл аз да, анан кечке жуук. Анан ойлодум, атаң өрүр дурусураак бирөө көрүнсө бычак менен коркутуп акчасын тартып алайын деп алып балдарыма, тиги бир туугандарыма бир нан алып берейин дедим да. Анан карасам бир мындай эмеден жакшы кийинген ата, ботинкасы кычыраган бир орус жигит келатат. Бойдо кичире экен, жапалдашыраак, анан бычакты алып алып, мындай карасам ошо барып Тюпанфилдтин артына бир зара кылып атат. Аны ойлодум да, бүтсүн атаң, бери чыккандан кийин бычакта давай дейин деп атам да. Ошентип турсам эле чыга, ошо кезде Кудай атабы, могу жактан бир грузовой машина чыгып калды. Үстү илгери полутуркада жабык, анан кичине, анан карасам ичинде эме бар экен. Аялы отурат, ак халатчан. Көрсө ошо буфет менен алып баратканбы тамак ашын. Так могу жерге келгенде бир таш бирдеме машина секирип кетип эле ичин мындай чоңдан подовой хлеб деп койчу, тоголонуп чыкты, айрыкка түшүп калды. Чуркап барып, тиги байкабай кетип калды тиги машина. Кучактап алып. Панчыңызда чек. Алып барып, тиги бөбөктөрүмө берип, да 3 күн жашадык ошону менен. Анан ойлоп калгам ошондо, таң көрү. Бу кандайча? Шу атамдын арбагы жиберди ушунан да. Театр. Өзгөчө кыргыз драм театры Марбайжиев үчүн өтө маанилүү. Анын андай мамилеси анын драматург болгондугуна эч байланышы жок. Тагдырдын таң калыштуу жагдайы менен так ошол жерде азыркы кыргыз драм театрынын ордунда атасы Ташым Байжиевдин үйү турчу. Балалыгы өткөн жерде кайсыл бир учурда өзү жазган пьесалар коюлат деген нерсе үй чуктаса түшүнө кирген эмес. Биринчиден айтып калам да, бул символический биздин өзүбүздүн турган үйдүн ордуна ушундай театр пайда болду. Анан менин чыгармаларымдын көбү, биринчиси дагы, акыркысы дагы ушул театрда коюлду. 12 спектакль болгон экен бу жерде. Менин авторлугум да бар, режиссерлугум да бар дегендей. Анан биздин үч жерде болчу. Кет жактан дарбазасы бар эле. Ушул жерден чыгып атамды баягы камаганда ушул жактан узатканбыз. Агайдын алгачкы жазган чыгармасы менен алгачкы алган калем акысы али да болсо эсинде. 3-курста окуп жүргөндө бир гүлдөрөйүн бир комедия жаздым да, тил эме деген, сөздүктү караңыз деген. Комедия болчу. Демек эмеде таң көрө. Бир кемпир келет, а кемпир орусча билбейт, а барга келгени көрсө тиги небереси тиги кыргызча билбейт экен. Ошо бир комедия жазсам, 3-курста окуп жүргөм. Аны алып барып бизде Дом народного творчества деген бар болчу, тиги жакта. Анан досторум окуп көрүп, ай, алып барсаң тияка демеге. Дом народного творчества, эл чыгармачылык үйүдө, самодеятельность. Анан баягы алып барсам, ал жерде директор Абакир Изибаев деген киши бар. Кийин ушу театрга да директор болду, циркка да болду. Абдан кийин жакшы чогуу иштештик. Анан окуп көрүп күлдү, көп деле күлбөйт. Анан айтты, анда эмеге берип койчу деди. Тиги Райхан агай келсе, ошого берип окуп койсун деди. Анан бир күнү звонить этсем, айтты, ай, кел бала деди. Тиги Абакир Изибаев.
барсам тиги эменен жана пьесаны Райхан Шүкүрбеков бериптир. Анан ал киши жазып койду рецензиясында, жазыш керек андай мындай эмес. Аймар илеп беришиң. Молодец, аябай күлдүм деп илеп беришин коюп коюптур. Ошо жерден биринчи гонорар. Ал кезде 200 сом деген азыркы 200 доллардай да. Кудай бетин салбасын. Ошону алып алып туруп кел дардалаңдап көп. Тиги досторум менен ресторанга барып. Көп өтпөй сөздүктү караңыз комедиясы көпчүлүктүн көңүлүн бурду. Комедия катар-катар коюлуп, калың эл кайра-кайра барып жатты. Арсен Өмүралиев келип калды, менин досум. Бажада болдук, кийин улам эмеде университеттерде коет, политехническийде болуп калды эмес, кружогу. Анан бир жолу келсем, ким коёттур? Турсун Нуралиев эмеге коюптур, телевизорда режиссер болчу. Бара ошентип жүрүп анан семинарга да бардым, ошол пьесанын арты менен. Анан жүрө ошо деген драматург болуп кеткен бир себеби ошол да. Дагы бир кызыгы ошол алигиче коюлуп жүрөт. Кыргыз драматургиясынын жаңы баскычка көтөрүлүшүндө мабырек 60-жылдардан кийин 60-жылдардын экинчи жарымында кыргыз драматургиясы дүркүрөп өнүктү да. Мына ошол өнүгүү, активдүү өнүгүү, жаңы тепкичке чыгуу, реализмдин келиши кыргыз драматургияга мына Марбай жыпнысым менен байланыштуу. Марагай элге таанылып, эмгегин бааланганы эки тилдүүлүгүмө байланыштуу дейт. Орусчаны билбей, кыргызча эле кыйрата берсем калктын калыңына кабарым жетмек эмес деп көп ойлонот. Дегенде орусча, кыргызча баштагам жазып. Анан кийин эле бир балекет болуп жазсам эле уйпалап калат, алып сахнадан алып таштайт. Анан бара 16 жылча жалаң орусча жазып калдым. Анан жана орус тилди жакшы көрөм бир себеби ошол. Эгер орус тилди билбеген болсом, айтмат деле орус тили менен чыкты да чындап келсе. Анда ошо мени эптеп жоготмай да чүнчүп да кетиши мүмкүн. Көбүнчө орусча жазганына карабай Марагай кыргыз тили өтө бай, өзгөлөрдөн өзгөчө тил экендигин баса белгилейт. Чыгармаларын манасты которуп жатып, эки тилди бирдей билгенине өзү кадимкидей кудуңдап кубанат. Айрымдар топтогон акчасына сүйүнсө, Марата билген билимине, кош тилде сүйлөгөн тилине сүйүнөт. Көркөм тилибиз абдан бай. Манасыбызга эмне? Айрыкча сахнадан баягы сөз, сүйлөмөй сөз да өтө бай. Интонация деген канча укмуштайбыз сөздөрүбүз бар, башка тилде жок мындай. Эки тил билгеним өзүмчө мындай кандай десем, кадимкидей кумарданып аттым. Орусча, кыргыздын тилин орусча келтирсең укмуштай келет да. Анткени ушундай сонун тил. Байлык кууп, көр тирликтен көтөрүлө албаган адамдарды анча түшүнө бербейт. Сарамжалдуу жаша, бирок сараң болбо деген акыл кепти көпчүлүккө көп айтат. Колуңда барды бериш керек, колуңда бардай жашаш керек. Кээ бирөө кымпайып, мен айтып атпаймынбы? Бир кыргыз элинде эгерде балдарың болсо, нормальный балдарың болсо, кыздарың болсо, эч качан кыргыз чалдары, кемпирлери эч качан акча чогулткан эмес. Аны жаман көрөт кыргыз, айранайын, акчаңдаган өрттөрүн көрөм. Эмне балдарың жокпу? Эмне кыласың бул акчаны? Барга көппү, жокко чөкпү. Баарын байкап, эскини эстен чыгарбай жашоо Марбайжиевдин маңыздуу жашоо эрежелери. Мына менин аялым менден жакшы турмушта жашаган. Атасы да белгилүү адам, кадимки эле Байтик Батырдын небереси. Бул киши булар төрөлгөндө жамандык көрбөптүр. Ал киши нарком болуптур. Биз баягы ачка болуп атканда көрсө нарком экен боюнча, эле картуу боюнча. Кийин да жакшы турмушта. Анан кээде карасам ушу нанды эметип кургатып жебермей кылып атса, кадимкидей эме кылам да, кой эланайын. Ал турган кээде бир кызык нерсе да, жана сүт бышырабыз. Кырмызы калат да. Ошону чайкап төгүп атпай, тилдей баягы окуйгун. Билесиңби кырмызчык деген эмне? Бул талашчыбыз. Ошо ачарчылык кылсак, кырмызчыгы жейли деп. Карап турчубуз качан сүт бышат деп. Тандаган тагдыры
талашсыз таланты атасы Ташым Байжиевке байланыштуу экенин эл айтып келет. Ата жолун улайым деп өзүнө сөз берип, чыгармачылыкка баш оту менен чырмалып киришкен. Ар дайым мак сүйлөп, акыйкаттыкты айткан Байжиев чыгармаларында чындыкты айтканда чоңдор чычалап, буттосуу аракетин аябай эле жасашкан. Жазганын койбой атса, ойнотпой атса, даже ошо сахнага коюлуп, ушул жерден Төлөмүш келип койду да 4 адам деген. Бир 5-6 эмеден кийин алып таштатып атпайбы. Эми ошол пьеса Сталинградта, Ленинградта, Москвада жүрүп атса, бияктан алып таштап атат. Бул эмеге каршы. Анан бир эме дагы бир жолу эмеден сахнада коюп аны алып таштады. Чыңгыз Төрөкуловдун эмесин жанагы орус театрынын Идол Шевекет лицеде. Анан менин акыркы сапардагы поезд деген аны алып таштады. Анан булар эме чыгарып алыптыр да. Көрсө, жанагы эме дейт. Бу карыш кыз бала сит болбойт дегенде орусча парт собрание айтып атпайбы? Как волка не корми, он всё в лес смотрит. Парторгуз айтып атат, министерство культураны. Айтматов менен Байжиевдин аталары дейт, тиги эл душманы катары камалып кеткен. Анан азыр булар ошону өчүн алыш үчүн тиги азыркы болуп аткан тиги жалаң жамандыкты көрсөтүп атат деп ушундай бир теория чыгарып атты да. О Маре Байжиеве шумели. Было так, что даже пытались его в каких-то грехах именно творческих уличить. Но это были очень субъективные взгляды. И в итоге удавалось всегда отстоять его. И тем более отстаивать всегда приходилось правду. Потому что он был всегда, на мой взгляд, справедлив. Котормостук да жасады, илимий ишти да жасады. Андан кийин биринчилерден болуп абдан мыкты драматург катары анын Өрөөл деген пьесасы дүйнөнүн канчалаган театрына коюлду. Мен адеп жаш студент болуп келгенде көрүп канча султан жайым бар. Бир ал эмес, башка да кыз күйөө, поезд дальность деген орусча ушунда айтылат. Көптөгөн пьесалары, аңгемелери, көбүнчө лирикалык маанайда жазган аңгемелери, повесттери. Андан кийин бул кино сценаристтагы, аны көрдүңүздөр. Бир адамга канчалык талант болушту. Атасы кандуу режимдин курмандыгы болуп, өзү болсо бир учурда саясатка аралашып, ага ичинен да сыртынан да сын айта алат. Андыктан ага көз карашы бөлөктөрдүкүнөн бөтөнчө. Политика это проституция. Мар Байжиевдин айтымында саясатты сасыган оюндардан арылтуунун эң айкын жолу Манас эпосунда даана көрсөтүлгөн. Манастын жанында Бакайы болгон, Кошой болгон, Акбалта деген агасы атасы болгон, жигиттери болгон. Чубак Сыргак, Алмамбет деген, Серек деген жигиттери болгон, Кыркчоросу болгон. Ошол менен Манас болгон. Анан жанагындай чоң бир маселе чечкени келгенде эмеде бар. Манас окуп атпайбы жанагы алпеле бирдеме делбектеп. Бирдеме олор да тиги Манас Бакайдан сурайт, аба эмне кылабыз дейт. Ушундай болуп атат дейт. Чоң азатка барганда. Бер жак болгондо эл менен сүйлөшкүн дейт Бакай. Сүйлөшсө эл айтат, бай Манас антели ментели. Дал ушу өзү сындаган саясаттын опур-топур окуяларынын азабынан агайдын 70 жылдык мааракеси өтпөй калган. 22 мартта баргам. Осмон акынга жолуккам да. Ушундай тиги 21-inde март. 22-синде тиги эмеге анткени 23-inde мен туулган күнүм. Анан Осмон акын эмеге кол койдурам, сиздикин өткөрөлү 70 жылдын төйдөдө да. Анан барбайбы? Тиги звонить этпеймби? 23-inde. Звонить этсем, эме деп калды. Тиги секретарь айтты, ал азыр чыкпай атат, кимге кирип кетти деп. Акаевка. Анан күттүп отурдум, анан саат 4:30 звонить этсем, тиги секретарь айтты, Марташевич, извините, он, значит, подал в отставку. Байжиев бийликти башкалардан көп сындайт. Балким бир учурда атасын алып тынган саясаттын азабын арбын тарткан Байжиев башкаларга караганда акыйкат, адилет бийлик өкүм сүрсүн деп сын айтканга акысы көптүр. Меңе чыксам, Белинский көчөсүн. Айлан айын 10 гүл бүт эле.
Эми аны эмеде горшокко салып анан эмеси бар экен. Кайдан десем, бул дейт баягы эме мэрия ушундай гүл бүт жадап Белинскийден өдө. Тетияка дейри. Окуйм эмне кереги бар? Искусственный гүлдөр да баягы эме гүлдөр. Аны тиги сугарыш керек. Канча киши керек ага? Сурасам айтты, с разрешения президента Отынбаев болчу. На это выделено канча 2,5 миллион акча бөлүнүп тур да, 1,5 миллион акча. Көрсө жанагы эмеси ошо жанагы кимдин орун басары го Исан. Эмекен орус жигит экен. Ошо антип минтели красота будет өтө да 1,5 миллион алып тур да баланчасын жемей атыптыр. Дагы бир нерсени айтайын. Мына жакында болгон гезитте жүрөт. Эмеге барбы жанагы Чолпон атага ипподром салды. Игорь Кочевников. Барып тоонун башына эме салыптыр да. Жаныман түңүлдүм. Атай жандарыс бар көрөйүнчү деп бардым деп. Эми өзүм көлдүкмүн, тоонум бар моомдай билем да. Бу тоонун башына 1,5 саат араң жеттим, өзүм жип менен бардым да. Барсам бир 20-30 боз үй тигип салыптыр. Анан ансаз келгенсе электрический кабель алып барып тура жерге. Анан багыш артисттерим чуркап чурту. Баягы онда мына жатабыз, күтүп атабыз. Таластыктар 5, боз үй, таранттар 5, ушундай. Бир балекет. Ой, мына эмне кереги бар? Бияка ким келет? Жол оңдоптур. Түзөт бир балекет. Эмеже баягы жайлоонун жолу. Ошончолук эмне кереги бар эле? Максат эмнеде? Анан келип ылдый түшүп анан кетпейин деп Атамбаев келет деген ылдый түшүм. Карасам жанагы Чолпон атан ошол жакта өскөн балам. Жанагы бир укмуштай аллея бар Чолпон ата бери чыкканда. Өзүң билесиң, укмуштанын бардыгы. Өзүнчө эле көрк. Аны канча кино тарткан жерибиз бар, экөөбүздүн эмебиз бар, проходторубуз бар. Аны жакшы билем, ошонун бери жакта ипподром бар болчу. Тияк биягын түзөт бир балакет кылыптыр, анан кийин карасам дүңкүлдөтүп атат, 2 күн мурда баргам. Анан Атамбаев келди. Эми карасам гөл ар жак гөл, бер жагы жана трибуна. Гөлдү жаап салыптыр бир балакеттер менен. Эйланайын, гөлдүн көркү гөлдө да. Он человек очень смелый. Он может вот в лицо Бетина сказать правду. Кто бы ни был, там, министр, или просто там рабочий, или просто там, сказать, служащий, или колхозник. Но если он не прав, вот он в лицо всегда говорит. Он в этом отношении очень смелый. Чолок акыл чоңдордун мындай кылыгы мектептен башталат дейт. Кичинесинен ките окубаган, кийинде эле кыйратпаарына бөркүндөй ишенет. Айрым учурда акылы аз чоңдордон сабатсыз селсаяктар өйдөрөөк деп эсептейт. Билим жок балдарда. Мектептен баштап, халтура. Вуздарга барып эле зачеткасын акчаны кыстарып коюп берет экен. Бок билбейт. Ал тургай башкасын айтпай, мына мен кетип баратсам кээде уш жолдон. Могу жер бомуштар туруп калат кээде. Кээбирөө деп эметип алып, ой, аксакал жаман эсен барсызбы, сизге рахмат. Мен ойлойм, акча сурай, жо сизден кантип алат. Ушинтет да. Эми сиз деген ушу баягы ушундай чыктыңыз деп бомуштар да. 40-50 жигиттер. Андан ары бар такси система бар. Ой, шашып атам десем, агыга жеткирип барды бир жолу, анан десем, эми аксакал сизден кантип алам, батаңызды берип койсоңуз, мага ушу жетет. Жо ушинтет да. Министерство культурага кирбейм. Жалдырайт, сиз ким болосуз? Жок, ким бар жанагы вице-премьерге чакырганда, эме боюнча, культура эме боюнча. Сиз ким болосуз дейт, мен Байжетпен абышка болом дейт. Чал болом дейт. Кайсы иштейсиз дейт. 80ге чыккан киши иштечү эле дейт. Эмне келдиңиз дейт. Чакырды эле дейт. Эмне боюнча дейт. Ал секретим дейт. Мен тааныбайсыңбы дейт. Жок, билбейт экенмин дейт. Эмнени бүттүң эле десем, институт эмнени бүткөн экен. Окуган жок, билимсиң жок дейт. Билбейт экенмин дейт. Тиги мектепте 9-11 класста программада бармысың? Жок дейт. Айтам, анан жиним келди. Моя похабная морда не надоела, каждую неделю я выступаю по телевизору. Көрбөп турмун дейт. Вот, пожалуйста. Марат Ашимович – это энергия, это поиск, это постоянное вот это вот нахождение в движении. Марат Ашимович – это человек, который любит, когда полемизирует, когда спорят, оспаривает, диспутирует.
Он хороший собеседник, потому что человек высочайшей культуры и образованности, он, так сказать, человек эрудированный, с ним интересно и беседовать, и спорить, и узнавать что-то интересное для себя. Послушай, брат наш Алмамбет, тебе прощальный мой завет. Идете вы на смертный бой. Бог знает, кто придет живой. Мар Байжиев Манасты майын чыгара орусчалаганы адабияттагы, маданияттагы орчундуу окуя болду. Манасты орусчага которуу менен Даңазалуу эпосуздун даңкын дала элге дагы бир жолу чыгарууга шарт түздү. Орус тил аркылуу которуп кетти да көп нерсени. Мына Манасты деле азыр канакей. Ушу менин орусча котормомун канча тиги өзбек тилине да мен орусча менен котордум Манас. Чыкты китеп болуп өзүнчө. Азербайжан тилине котордум. Мен орус котормун ошону. Азербайжан тилине, украин тилине которулду. Тажик тилине которулду. Акка нарыктан суу агат деп кыргыздар бекеринен айтпайт. Ошол атасындай болуп, Ташым агайдай болуп, Манасты көкүрөгүнө көктөп, Манасты бүгүн жашы 80ге келсе дагы Манас деп келатат да. Он создал такой, как бы читательский перевод, не классический, а упрощенно читательский. Очень интересный перевод Манаса в стиле Евгения Онегина. Ученые ворчат на эту тему, но читатель есть, читатель знакомится с эпосом, и значит это нужно. Орусча билим алып, орус тилчи адистигине ээ болуп, көп учурда орусча ой жүгүрткөн Маратаны маңдайынан карасаң анча-мынча орустарга окшоп кетмеyi да бар. Ошонусун жашында жакшы эле пайдаланып, далайын тамашага салчу тура. Айрымдар гана билген агайдын шумдуктай кылыктарын достору айбыгып камерага ачык айтуудан баш тартты. Орустун образына ооп жүргөн Мар Байжиев эне тилин эчесинен чыгарган жок. Тескерисинче тил деп тикилдегендерге караганда кыйла эле кыйын билет. Ага себеп айылда өткөргөн күндөрү. Анан биздин айыл дагы өтө сөзгө бай. Анан мына ореке эме барат, оперный театр, филармония дайыма гастролго чыкчу. Дайыма ал тургай ушул ай чүрөктү деле көл жээгине койчу кадимки ушу жокталдын бер жагына. Жанагы эмелер, куудулдар келип концертти коюп кетишчү ошол. Мурун кийимдин артынан кууп, ку турганга шарт жок болчу дейт. 9 классты жаңыдан бүткөм келип качым сатып алып, ай кыз, анан бул биздин кыздар өзүнчө окуйт да. Кемпир манда жаш кыз экен, көп тааныбайм, эжеси 28 мектеп, 3 мектеп, 3 мектеп бар да, кыздарыбыз бар ошол жакта. Анан балдар өзүнчө окуйт. Барып танца кирди, Кудай атын салды. Ошо анан папам жапалдаш бойлуу ушулай. Анан шымын костюмдары калды да, кеткенде бир эле менен кеттим, мына турат эме сүрөттө. Анагы шымдын эме андан өсүп кеттим да, анан шымдын могу жерде мындай ранты бар. Ошону чыгардым. Чыгарып туруп, эбе кылып, тиге узартып кийдим 2 сантиметр. Кийинки жылы ада кыска болуп калды. Аны алып туруп жерде эме сооракер ылдый кылып. Анан жүрө момнай кийип калдым да, эбе сап салып турат. Көрсүз, аптан бастон экен да, анда санда эле кийчүмүн. Ошентип атамдын костюму менен 2 жыл танцага барып жүрдүм. Марагай менен маек куруу өтө кызыктуу болду. Угуп отуруп аны улам башка жагынан тааный баштагандай болдук. Биз билгенден да билбеген жактары толтура. Тагдыр тартуулаган талантынан тышкары адамдык асыл сапаттары арбын. Тамашакөй аксакал ардактуу карыяга айланган. Все, что в нем есть хорошее, он получил от отца, от матери. Понимаете? И то, что вы снимаете о нем, это прекрасно. Я это приветствую. О таких личностях, вот как Мар Ташимович, как Экстан Джакиевич, как Сам Ишенович, как Нуртай Борбич. Это последние магиканы. Если еще взять драматургию Мара Ташимовича, то он был очень модный в советское время. Его пьесы шли по всему советским театрам, по всем республикам и в соцстранах.
Он был очень такой модный, понимаете. Но он об этом не говорит, он не хвалится этим никогда. Слава Богу, он человек очень скромный, он не бьет себя в грудь и не говорит, что я там классик и так далее. А в общем-то, они классики, они патриархи, они ветераны, они вложили свою достойную лепту в духовное богатство нашего народа, понимаете, нашего искусства. И слава Богу, и слава Богу. Жаңбыр төктү, түк басылбай, биз келаттык көл шал болуп. Ал эми ырчылык анын жөн гана өнөр эмес, тереңдете окуган кесиби да экени айрымдарга гана белгилүү. Шамал согуп. Ошол күндөр кайда кетти, чеги. Актовый зал Киргоз университета, сцена и выступление Мара Байжиева как певца. Я сидел в зале, до этого видел его мельком, а тут вдруг поет. И помню даже, что пел он неаполитанскую вот эту песню «Скажите, девушки, подружки вашей». Пел настолько великолепно, что зал затихал, потом взрывался аплодисментами. К душе светлый миг наслаждения, за милую выпьем его. Ловите счастье, миг золотой, его тяжка утрата, промчится без возврата, он жизнью молодой. Как пенится цветная влага в бокале, так в сердце кипит пусть любовь. Окуу жайга ойчулдун оңой олтоң өтүшү атасы Ташымдын Айша Карасаевага болгон сүйүүсү себеп болгон. Бір ауызда артисттер бар эле, ордотуп анан эме болуп калды. Тиги, "Вай, 10 класста окуп жүрөм, музыкальный училищеге өтпөйсүңбү?" "Давай." Анын чын эле анан эме самодеятельница, тиги гитара ойнойт, Кудай бердин салбасын. Концерт беребиз, кыздарга барып та. Анан барсам, директор Абдулла Смалдыбай экен. Жакшы билем да. Анан тиги Абдулласын ырын жакшы көрдүм мен эмесин. Ойлодуңа экен ойсеке дегенде. Аны эмчин жазылгандай кийин билип калдым, көрсө Алыто Конбаев бул ырды Айша тиги Карасаевага арнап жазган экен илгери кыз кезинде. Көрсө кыз кезинде тиги киши тиги мен папам ошо Айша Карасаеваны сүйүшкөн да, сүрөттөр чогуу отурушат бул жерде. Аны ошону ырдап калчу үйгө келгендечи. Анан пластинкадагы чыгып калса керек эле, анан так өзүндөй кылып ырдап бердим да тиги эмени. Председатели ким? Абдулла Смалдыбаев. Ой, сен Ташымдын баласысыңбы? Ооба. Атаң көрүп бер кел деп бетимен өп, давай. Зачислайте деп, салыс биринчи курска. Ырчылык Марагайдын чексиз өнөрүнүн чекеси эле. Жаштайында мушкер экенин эл билбейт. Жазуучу болбогондо балким азыр дүйнөнү дүңгүрөткөн чемпион болмок окшойт. Көбүнчө бала кезде, жигит кезде спорт менен эмелчүбүз да. Номер 5-тин балдары тиги орус менен кыргыз менен көбүнчө боксер болуп кетишти булар. Анткени бул да кызык нерсе да. Булар келсе, баягы башкалар тийишет да. Айылдан келген балдар эмне кылыш керек? Анан кийин ушу боксер көп чыкты бизде. Илгери эме бильярдный бар болчу да. Дом актердо барыбыз тиги иштен кийин обязательно бильярдныйга барып ойночубуз. Ким биздин силер билгендерден Калый Молдобосанов, Арсен Өмүралиев, Бобек Ибраев. Спорт менен машыгып чоңоюп, Марата азыр да табында. Бош убактысында бильярд ойнойт. Жөн эле ойносдон профессионалдан кем калбай катыра атат.
жалган эле жактоо, калп эле мактоо аксакалдын ачуусун аябай келтирет. Кошоматтанганды жининдей көрөт. Анан башы жок чоң сөрөйлөргө баш ийгиси да келбейт. 4 жыл эбеде Министерство культурада иштедим. Главный редактор болуп, анан карасаң эле бүт эле бирдеме десең эле жаман көрүп эле, тиги бу деп эле жанагы атын айтпай эле коюн, белгилүү адамдар. Түз жоо эме айтсаң жаман көрөт. Айтпасаң эме специалист болсоң, эгерде жөнөкөй киши болсоң бир жөн. Өзүң музыкант болсоң, эме билимим боюнча. Тетияктан эмени бүтүп келсең, Москвадан высший курсун бүтүп келсең. Анан бүт адабиятты, драматургия, мировой, анын баардыгын билсең, эме катары, хадис катары. Аны айтасың, андай болсун, окуй тияк десең, ана болуптур деп 70-жылы кетип калдым. Андан кийин иштеген эле жок, үйдө эле отуруп эле. Жерге сууга тийгизбей эле улам бирөө чакырат. Москва чакырат, момундай иштеп бергин деп. Ташкент чакырып калат, сценарий жазып бергин деп. Алмата чакырат. Ошону менен чолоо деле болгон жок. Анан барып түгүн күйүп отурат экенсиң, галстук байланып алып. Сыгага деле чакырды. Айтмай, мен галстук тагына албайм. Анан барып кой анан угуш керек экен, мип туруш керек экен. Анда мен өзүм башка кемде бир сөзүн айткам. Пара берет деген түшүнө да кирген эмес. Бирок бир жолу кылган кызматына парасымал акча алганын өзү билбей калган. Бир чоң статья жазсам, бир киши эме тиги баласын окуудан чыгарып коюпту, корреспондент болчумун. Правдага жазбайм. Жазып туруп келди. Здравствуйте, спасибо, это Новый год деп, анан шампан, шоколад алып келиптир. Открыткасы бар экен. Анан алып туруп шампанды, ой, спасибо, баланча деткенче орус киши болчу. Новый год деп, анан столго таштап койсом, байбичем айтат, эй, а это что дейт? Биягына 100 сом чаптап коюптур. Ата-андашуунун айыбынан бир чөйрөдөн дос күтүү кыйын дейт. Сынчынын сырын айттырбай түшүнгөн достору азыр жок. Мисалы үчүн ушу телевизор абдан жакын болчубуз. Абдан бири-бирибизге тереңине дейре акылдашып, сүйлөшүп, чыгарманы деле ошондой иштечүбүз. Мисалы үчүн алып тарткан кинолордо мен бир дагы эпизодтан сиз жазган жокмун да, а дегенде жакшылап сүйлөшүп алып туруп жазчубуз. Ал менин кинолорум тарткан бир да кадрды менсиз тарткан жок. Дайыма жанында. Ал менин жанында. Ошондой достук болду. Чынын айтыш керек, азыр жетим калдым. Бобек менен ушундай иштечимин. Жерде режиссер Ибраев менен. Медербек Назарович менен ошондой иштечимин. Мен оюндарымды койгон. Андай эме тапкан жокмун да кыскасы. Если у товарища что-то происходит, какие-то проблемы, он первый на помощь приходит. Были такие случаи. Марбайжиев айтылуу атадан кем калбаган, атадан ашкан уул болду. Ырымдап атасы койгон атына заты да жарашып калгандай. Ошо кезде Николай Яковлевич Мар деген тилчи бар экен. Анын теориясы бар да, аны көп түшүнүп отуруш керек. Аты Николай Яковлевич Мар экен, эки ырысы бар экен аягында. Анан ошого баары тилчилер ошого кызыгып, анан ушундай тилчи болсун деп атын Мар коюп коюпту. Он так поднял из забытия имя своего отца, что оно зазвучало совершенно по-новому. Вот написал эту книгу в серии «Жизелка» о Ташиме Байджиеве, о своем отце. Это очень такая лирическая, глубокая книга. Я думаю, что все, кто ее прочитал, согласятся с этим. Оюндагысын адамдын көңүлүнө карабай ачык айткан акылман адам. Азыркы жасалган айрым жагдайларды көрүп жаманкы жыры келет. Чындыгында жакшылап окулачы окугун, ушул эле Куранда. Башкасын айтпай. Жакшылап окулачы жана ислам дене. Бу мындай дейт Мухаммед пайгамбар. Кудай өзүңдүн диниңде болуш керек дейт. Анан барып тиге атайы барбай койсо деле болот. Бирок ушу Кудайды унутпасаң, денеңди таза кармасаң, Кудай дегенди унутпасаң, асмандан баарын көрүп турат, жамандык жакшылыгыңды. Күнөө кылсаң, Кудайдан кечирим сураган, эл журттан кечирим сураган. Ам барып ошол жака барып калып эме кылып атышпайбы, агадагы акча жумшап Кудай бетин салбасын. Баягы аптан капа болдум. 700 баланча канча киши, 750 киши кырылып туруп отур, тыгылышып атат. Эмне кереги бар аны?
Канча аракет кылсаң да турмуштун өзүнө гана белгилүү сценарийи бардай. Маратай пьесаларында каармандарын каалагандай калчаганы менен өзүнүн жашоосунда албетте андай кыла алмак эмес. Балдары таланттуу чыкты, бирок тагдыр аларды негедир чыгармачылыкка чырмаган жок. Эки кыз, эки уулум бар. Балдарым көбүнчө неберелерим дагы неберем бар, эркек балдар. Экономика тияк аны кетип атышат, чыгармачылык жагына эч ким деле. Бул мындай да, эми чыгармачыл адам болуш үчүн эми таланттар деле бар. Уулум деле тиги неберем деле мындай жакшынакай эле. Бирок ошого аны иштетиш үчүн кандайдыр тагдыр да болуш керек экен. Жазган чыгармаларында эки гана принципке таянат, эки гана максатты көздөйт. Кайгылуу болсо аны ыйлатып, күлкүлүү болсо боорун өзү күлдүрүш керек. Кылган кызматын жашырбайт, кээде өзүн мактагандан да баш тартпайт. Тиги Бакыт Каракулов деген режиссерубуз бар. Ой маке, сиздикин деле көптөн бери бирдеме тартайын деп жүрөм. Мына бараки сиздики көрсө ушу кандай заман болбосун, кандай тиги улут болбосун, аптан жакын турбайбы? Керек болуп турбайбы дейт. Ана мен айтам, эми тиги Бакыт Садагасы, Шекспир деген досум бар, экөөбүз ушундайбыз деп мактанып коюп. Калктын калың катмарына таанымал болду. Эми 80-дин сересине келип, сахнада салган тамашалары чындык экенин айтып күлөт. Жакындап калды жарты баш дегенде, ошону ойлосоң, аятаң көрө бир аз узартышчы болбок экен деген кайгы болот экен ичиңен. А бирок мындай басканда турганда биз жанагы пьесаларыбызда, эмелерде комедия ойногондо чалдарды эмелер ой атасының өрі отырсам тұра албайм, тұрсам отыра албайм деген сөздер бар. Көрсе ошо келет экен. Көрсе жанагы буунга түшөт экен де бар. Андан анча-мынча кыйналам, бирок баягы анча-мынча склероз башталат экен, бирок эмеде ме дайыма иштеп турса, мен таң калчумун. Эмне үчүн кыргыздар, ушу бизге окшогон меймандерлер бат эле алжып, бат эле унутуп калат. А боуреки еврейлер 80-90-га чыкса эле кадимкидей эле лекция окуп какылдайт. Көрсө булар дайыма мээси иштеп турат экен. Вспоминаю молодость этого красивого человека и те моменты, когда мне счастье выпадало быть рядом с ним. И думаю, что если такой же молодой и не стареющий будет наша киргизская культура, это будет замечательно, и мы останемся в чем-то непобедимыми. Адамгерчилик сапаттар адамы мыкты. Ал адам бир чет интеллектуал, өтө кылдат лиризмге сугарылган, психологизмге сугарылган жазуучу. Ошону менен бирге Куудулдагы адам тамашакөй Ири ийгиликтерге жетип, эл оозуна алынган эмгектерди жазды. Өзгөлөргө окшоп өскөн сайын өзгөрүп кеткен жок. Адамгерчилик, пейил деген инсандык кымбат сапаттар Маратанын жашоосунда ар дайым орчундуу орунда турду. Мен эч качан бир немеге жетейин деп ойлогон эмес.